Бүгін сіздерге мен Samsung Galaxy S24 Plus жөнінде айтып берейін. Бұл Samsung'тың ең ақырғы модели болып есептеледі. Бұл телефонға дүйнөдө биринчи жолу искусственный интеллект чипи өзүндө болуп коюлган азыр. Мындайча айтканда, мисалы үчүн Алисага бирмеке деп сүйлөсүңөр, Алиса уну сиз сүйлөгөн сөздү офиске жөнөтүп, офисте обработка кылып кайра жөнөтөт. А бул телефонда кандай болгон? Сиз сүйлөйсүз, сүйлөгөн сөзүңүз напрямую мына телефондун ичиндеги процессорго барат. Процессор обработка кылып, сизге сразу информация чыгарып берет. И буну өзгөчөлүктөрү кандай десеңер, камерасы 50 мегапиксель, өзүнүн основной камерасы ультра версиясында 200 мегапиксель болот. И андан сырткары 100-кратный зум. Көп адамдарга мындайча айтканда зум керек болот, мындай кылып жагылнаштырып көрө берет. И андан сырткары муну процессору эң акыркы флагмандерден болуп эсептелет. Статистиканы ачып караганыңызда iPhone'дордон да биринчи болуп өтүп кеткен Samsung S24 версиясы болуп эсептелет. Андан сырткары ойын ойнойм десеңиз же башка бир неме десеңиз, буну ичинде өзүнчө бир тепло немеси болот, распределяющий камерасы болот. Мурунку телефондордо S23 Ultra, S23 Plus'тарда ошондой проблема болчу. Телефон кызып кете берип, башка болуп, азыр мына жаңы версиясында андай болбой койгон. Жаңы испарительный камера коюшуп, ал жөнүндө да жакшы ойлоп чыгарышып, мындайча айтканда элдерге оңой болсун колдонгону деп чыгарышкан. Андан сырткары искусственный интеллекти плюстарынан айтып берсем. Мисалы үчүн галереяга киресиңер. Галереяга киргениңизде элестетели 3 адам менен сүрөткө түштүңөр. 3 адам менен сүрөткө, жок 3 эмес, кечиресиңер, 2 адам менен сүрөткө түшүп атасыңар, 3-чү адам чуркап барып кадрга кошулуп калды. Сиз көрүп атасыз, сизге ол жакпай атат, кокустан кошулуп калган адам. Галереяга кирип туруп, искусственный интеллект кнопкасына бассаңыз, ошо адамды мындып сызып койсоңуз, ол адамды удалить этип салсаңыз болот, ошо сүрөттөн полностью. Удалить этип салсаңыз, өзүңүзгө да экөөңүз түшкөн, как обычно, башына кандай түшкүңүз келген болсо, ошондой сүрөткө түшүп калган боло бересиз. Эгерде сиз кыргызча сүйлөп аткан болсоңуз, бир кытайдык адам менен сүйлөшүп аткан болсоңуз, телефондо искусственный интеллект аркылуу сизди кыргызча сүйлөп аткан сөздөрүңүздү кытай адамга кытайча кылып которуп берет. Ошо функциясы да бар. Андан сырткары айтайлы бир магазинде эмес, бир досуңузда бир жакшы кроссовка көрүп калдыңыз. Ошо кроссовкасын сүрөткө тартып туруп, Google'га поискке жиберсеңиз, автоматически искусственный интеллект аркылуу сразу сизге магазиндерини, кайсы модель экендигини, канча сом турушуну ошолорду автоматически чыгарып берет. Бул телефондун эң жакшы тараптары корпусу болот. Мурунку модельдерге караганда өтө жакшы, өтө сапаттуу кылып жасалган. 2,5 метр бийикликке атып, кайра көтөрүп, жерден алып иштеп жүргөн тесттерде болгон. Эч неке болбойт телефонго. И өтө интересный моменти, сууга түшкөндө 1,5 метрге чейин сууга түшүп, бассейнге түшөсүзбү же башка жерге түшөсүзбү, 1,5 метр чугурлукка түшүп, сүзүп, кайра чыксаңыз да телефон нормально иштей берет. IP53 водонепроницаемый защитасы бул телефондун ичинде болот. Жаңы флагманский функция настройкалары болсо да десеңиз, мындайча айтканда фишкаларда болсоңуз десеңиз, ошол телефонду мен сиздерге сунуштайм.